Азыркы кыйчалыш кырдаалда кирди чыкты маселеси кыйнап жатабы? Москва шаарындагы мекендештерге Москва Казакстан ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Биздин тажрыйбалуу айдоочулар жана таза тыккан унааларыбыз кызматыңыздарда. Биздин дарек метро Серпуховская саат 1-ден 9-га чейин унаалар күн сайын каттап турат. Байланыш номерлер: Адилет мырза 8925 806 4393. 24 саат бою байланыштабыз. Ойлонбой чала бериңиздер. Коопсуздук биринчи орунда. Кадырбеков Орусияда Кыргызстандык эне бала Баңгизат менен кармалганын айтты. Орусияда Кыргызстандык эне бала Баңгизат менен кармалды. Алар Кутумдун подстава курмандыгы болгон. Бул тууралуу бүгүн 15 мартта Жогорку кеңештин жыйынында эл өкүлү Нуржигит Кадырбеков билдирди. Депутаттын айтымында ага 2 күн мурун Орусияда жүргөн жарандар кайрылган. Апасы менен кызы чогуу Баңгизат менен кармалыптыр. Бул маселени буга чейин деле айтып келебиз. Подстава деп коет муну. Ошол жактагы нарко бизнестин өкүлдөрүбү же алар укук коргоо органдарынын өкүлдөрү менен иштешеби билбейм. Айтор ошолордун торуна түшүп калып жатышат. Мурда бирден түшсө, эми үй бүлөсү менен түшүп жатат. Бул маселе боюнча миграция кызматына аз убакытта көп акча убадалаган жумуштарга азгырылбагыла. Курьер катары жумушка алып, силерге карата Кутум уюштурат деп түшүндүрүү иштерин жүргүзгүлө деп айттык эле. Ушул боюнча Ички иштер министрлиги же Ташкы иштер министрлиги болобу атайын нота жөнөтүп, биргелешип комиссия түзүп бир карайлычы. Эмнеге ошондой кулактандыруу чыгарган шылуундар кармалбайт дагы, аларга алданып калгандар кармалып камалып жатат. Канча деген жаштардын тагдыры талкаланып жатат, деди Кадырбеков. Ошондой эле ал камалып кеткендерди мекенине экстрадициялоо дагы өзүнчө чоң көйгөй болуп жатканын белгиледи. Булак супер кежи. Депутат Жаныбек Абиров менен жабыркаган жаран элдешти. Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абиров сабаган жаран тосмо арызын жазып, тараптар элдешти. Бул тууралуу Супер кежи порталына бүгүн 15 мартта депутат Жусупбек Коргонбай уулу билдирди. Анын пикиринде эркектердин баары эле мушташат, болгону коомчулукка чыгып кеткени чуу жаратууда. Мен бүгүн уктум. Жабырлануучу тарап тосмо арызын жазып, тараптар жарашыптыр. Эми жарашкандан кийин аны кайра козутуунун кереги жок. Бирок анын кылганы туура эмес деп эсептейм, деди Коргонбай уулу. Биле кетсек, буга чейин Бишкектин ресторандардын биринде мушташ тартылган видео соц тармактарга тараган. Ал эми мушташка катышкандардын бири депутат Жаныбек Абиров экендиги айтылып, күзөт кызматы менен чырдаша кеткени айтылган болчу. Октябрь райондук ички иштер башкармалыгы Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абировдун үстүнөн арыз түшкөнүн маалымдаган. Президенттин маалымат катчысы Садыр Жапаровго депутат катышкан мушташ боюнча маалымат берилгенин билдирген. 13 мартта Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы каладагы ресторандардын биринин жанынан массалык мушташка катышканга шектүү катары 2 жаран кармалганын маалымдаган. Кечээ 14 мартта башкы прокурор парламентке Абировду жоопкерчиликке тартууга макулдук алуу жөнүндө сунуштама жөнөткөн. Булак супер кежи. Шашылыш билдирүү. Бишкек Ош унаа жолунда кар көчкү түшүүсү жана кар күрткөсү күтүлөт. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирүү таратты. 15 марттан 19 мартка чейин абанын температурасынын жогорулашына жана күтүлүп жаткан жаан-чачынга байланыштуу тоолуу райондордо Төбө ашуу, Ала бел, Өтмөк, Кара көө, Чоң ашуу, Сөөк ашууларында, Ири суу тилкесинде, Чычкан капчыгайында, Арал Мен Кош унаа жолунун 1-14 чакырымында кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот деп айтылат маалыматта. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарылдыгын эскертет. Булак супер кежи. Өзбекстандын чегарачылары Кыргызстандын аймагына кирип келгенби? Чегара кызматынын жообу. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чегарасынын бузулушу тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу УКМКнын чегара кызматы билдирет. 12 мартта Баткен районунун Сай айылынын жергиликтүү тургуну Өзбекстандын чегарачылары курал менен Кыргызстандын аймагына өтүп кеткени тууралуу видео жарыялаган. Мамлекеттик чегарадагы чыр-чатактын алдын алуу максатында эки өлкөнүн Айдаркен жана Сок багытындагы чегара өкүлдөрү жолугуш өткөрүштү. Жолугушуунун жыйынтыгында Өзбекстандык аскер кызматкерлери мамлекеттик чегараны бузбай, окуя болгон жерди текшерүү үчүн чегара сызыгына жакын Өзбекстандын аймагында жүргөндүгү аныкталган. Баткен районунун Сай айылынын тургуну менен сүйлөшүү учурунда өздөрүн туура алып жүрүшкөн деп айтылат чегара кызматынын билдирүүсүндө.
Мындай учурлар кайра кайталамаш үчүн эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрү мындан ары тараптардын аскер кызматкерлеринин бардык аракеттерин координациялоону, тиешелүү органдарга алдын ала маалымдоону макулдашты. Ошол эле учурда жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катышуусунда тараптардын кадастрдык кызматтарынын жетекчилеринин деңгээлинде дагы бир жолугушуу өткөрүү чечими кабыл алынды. Мындан тышкары калк арасында түшүндүрүү иштери күчөтүлөт. Булак суу беркежи. Бүгүн 15 мартта Жогорку кеңештин жыйынында каржы пирамидаларын жарнама кылгандарды жазага тартууну караштырган мыйзам долбоору экинчи окууда каралып, депутаттар тарабынан жактырылды. Мыйзам долбоорунун демилгечилери депутаттар Шайырбек Ташиев жана Айбек Маткеримов. Отурумда мыйзам долбоору боюнча талкуу жүрүп, депутаттар тарабынан сунуштар айтылды. Маселен, депутат Дастанбек Жумабеков финансылык пирамида менен алектенген уюмдардын ачылышын чектөө маселесин көтөрүп чыкты. Ал эми башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева Кыргызстанда каржы пирамидаларына байланыштуу кылмыш иштер жылдан жылга көбөйүп жатканын айтты. Ал эми финансылык пирамидаларга байланышкан кылмыш иштерине токтолсом, 2019 жылы 30, 2020 жылы 31 иш козголуп, жылдан жылга көбөйүп жатканы байкалууда деди. Соңунда мыйзам долбоорун экинчи окууда 76 депутат колдоп берди. Эскерте кетсек, мыйзам долбоорунда каржы пирамидасын түзгөн шылуундарды гана эмес, аны жарнамалаган таанымал кишилерди да жазалоо сунушталууда. Булак Назар Ньюс Кежи.